ушул электромобилдерди реклама кылып Кыргызстанга көп кирип атат. Күнү кут болсун. Рахмат. Түнүшү бардыгы Honda ашырбы эки. Ошондун жан кузов ашырбы экен. Эми айтсам күлөсүң эле. Муну объему 0 болуп эсептелет. Объем 0 туугандар. Honda бул машина өзү Honda ашырбы. Бүт Honda ашырбынын ходовкасы, дөңгөлөктөрдөгү жүрүп туруп үн жок туугандар. Жүргүзөбүз. Тормушту базам, номун базам, Мен тартыбыз. 5 күчөй доступ бул. Бул алага чаткы. Мен деген машинага келе жарышабыз депчи. Любой машинаны алат го деп ойлоп атам менчи. Биринчилерден болуп мынакей Гүлжигит Ажикем Алла ыраазы болсун Таласка алып кирди. Өз басын алдырып бергенге аракет кылабыз. 100% кепилдик, эч кандай алдамай жок. Гүлжигит Ажикем менен байланышасыздар, төмөндөн номерге чаласыздар. Сиздерге бардык түрлөрүн көргөзүп берет. Тургуну Ажике алдап кетпейт. Сиздерге өзүнүн кепилдиги менен сиз каалаган ушу электромобилди алып келип берет. Мен алып келгенден кийин Таластандагы 3 киши заказ берди. Азыркы учурда 3 киши заказ берди. Буюрса алар алышып жолдо иншалла чыгып атат иншалла. Ассаламу алейкум, урматтуу Талас тургундары, мекендештер. Бүгүнкү чыгарылыш ушул электромобиль боюнча сиздерге тартып бермекчимин. Мынакей биздин Гүлжигит Ажикебиз Таласка биринчилерден болуп алып келди. Бардык YouTube'тарда көрүп атабыз. Ушул электромобилдерди реклама кылып Кыргызстанга көп кирип атат. Биз дагы ошо сиздерге колубуздан келишинче маалыматтарын сурап так, Кудай буйрса сурап беребиз, айтып берип турасыз андай нерсе Гүлжигит мырза. Ассаламу алейкум. Күнү кут болсун. Рахмат. Бугуз бар. Алып келиптирсиз. Машалла, Алла разы болсун. Мынакей бул эми не деген марка? Бул негизи Кытайдан чыккан, Япония менен Кытайдын совместный чыгарган машинасы, Jack компаниясы менен Honda компаниясы биригип Honda Everest V1 деген неме машина чыгарышкан. Бул сырткы көрүнүшү бардыгы Honda ашырбы 2019-жылкы азыркы акыркы кузовдогу машиналардын кузову, бирок мотору, батарейкасы бардыгы электрический да. Кыскасы, бая кайдымки эле популяр Honda экен да, Популярный бренд болуп атканы Honda ашырбынын кузову да. Ходовкалары ашырбы Honda'ныкы экен. Бул ошондо 2021 деп атасы. Бул 2021ге 22 да. Кана 2022 деп айтса болот. Бул кроссовер. Бул городской кроссовер. Мынакей туугандар караңыздар. Көрүнүшүн караңыздар, аябай мындай баягы сыйырбуларга да окшошуп кетет экен. Жаңы кузовдо сыйырбуларга. Жан кузовда ашырбы да бул. Ашырбуларга, Жан кузов ашырбы. Ошондон жан кузов ашырбы экен. Бул дөңгөлөктүн размери 17, 215, 55, 17 турат экен. Мотордан ашпайсызбы көрөйүн? Бисмилла, кана моторун ачайын. Бунун объему канча? Бунун объему эми айтсам күлөсүң эле. Бунун объему 0 болуп эсептелет. Объем 0 туугандар. Бирок киловатт боюнча 120 киловатт болуп эсептелет. Мынакей Honda деп жазылып турат бул жерде. Honda, бул машина өзү Honda ашырбы. Бүт Honda ашырбынын ходовкасы, дөңгөлөктөрдөгү ички салон, сырткы салон бардыгы окшош. Эгер мисалы биз кыргыз болгондон кийин эң биринчи бузулган эсептейбиз го. Бузулган оңдойсуз, кантип оңдойсуз эми? Биздин жолдо жаман болгондон кийин эң немеси ходовкасы, запчасттарды бардыгы ашырмыкы түшө экен. Бул кыскасы баягы моторуна май деген проблема жок экен да, мындай эле движоктор турат экен да, баягы ток чыгаруучу, Мисалы жанагы батарейкалар. Берки бензиновый машинада деталдар өтө көп экен да, бу да анын жарымысы экен. Бул айтканда бу да бузулуу эмеси да азыраак болот. Багажын ачсаңыз көрөйүн. Бисмилла, жүрүңүз. Ички салонду көрүңүз, ички салондо. Муну бир кызык жери аябай неме да. Мен назан өтө алайын, а? Биринчи жакка өтөйүн. Сиз урматтуу оператор, шашылып тартып. Сонун экен, компактный экен. Бул эми бу чахол кийип койгонбуз, кир болбосун деп, бирок өзүнүкү Велюр салон, Велюр салону кожаный эмес. Велюр болуп эсептелет. Мынакей. Бедемна, бисмилла. Жүргүзөйүн азыр мына. Бисмилла деп туруп. Бул 5 ключой доступ, ключтүгү датчик көрсө эле болду. Жүрөт да. Ключтү жанга кармап жүрбөйт экенсиз да? Баягы чөнтөңдө жүрсө эле болду. Мынакей машина жүрдү. Буда берки бензин сайыркадай болуп, дыр деген үнү жок. Жүрүп турат азыркы учурда.
ишенбесеңиз барып капотту да тартып көрүңүз, мотор жокто. Эч кандай үн жок. Мына кызык туугандар. Мунун бири минус жери үйгө бирөө урдап кетсе урулбай калат экен да, жүрүүчү айдап кетип калат экен. Мына жүрүп туруп үн жок туугандар. Багажын көрүп коечу, багажы кандай кененби? Баа Honda ашырып турбайбы? Honda ашыры интернеттен караса деле чыгат. Өзү ачат. Өзү ачат. Багажы мынакей эң кызыктуусу силерге не болсо керек, муну кантип заряддайт депчи. Бул дайыма багажга салып коюм, багажда жүрөт. Мынакей. Өзүнүн заряды ушундай болот. Ногул 16 ампер болот. 15-16 сааттын ичинде заряддап берет. Үйдөгү токтун кубаттуулугуна жараша. Бирөөнүн үйүндө свет слабый, бирөөнүкүндө свет күчтүүрөөк. Кадимки деле мындай 2 точка бир фазага эле сайып коесуңар болду. Кайерде саят буну? Бул жагы мынакей. Көрсөтүп берейин, жүрүңүздөр, астына салып көрсөтөлү. Багажы да кенен. Бул компактный ороп коюш керек, э? Компактный ороп койсо болот да, кел. Багажды көрсөтүп коеюн. Муну беш таралап койсом болмок экен, тазалатып көрсөтөлчү. Мынакей бүт комплект келет. Запаскасы менен бар жапчаңы. Муну мен өзүм кошуп жасаганмын. 10 метр узартып койгонсузбу? 10 метр кошуп жасагам, өзү 4-5 метрдин тегерегинде болсо керек. Бул заводской 5 метрсиде 5 метр кошуп коюптуз да, точка жакын болуп. Мен 10 метр коштум буга. Ток баягы алыс болуп калат, жакын болуп калат. Ana mынакей. Ногул медлен зарядтай, үйдөн зарядтай турган точкасы. Мына ачып көрсөтөйүн. Бул болсо быстрый заряд. Мисалы, азыр шаарларда курулуп атат, ошолорго барып сайсаңыз, бир 1 сааттын ичинде 100% спец заряд менен келсе, 1 сааттын ичинде 100% заряддап берет. Мына сайсаңыз, мына. Мына. Күнтүп сайып туруп эле. Мону эле бир фазага сайып коет. Сайып туруп эле ногул Кытайда бардыгын ойлонуштуруп чыгарат экен. Буларда негизи евро деп коет экен, евро точка 3 вилкалы болот экен. Бизде багы андай нерсе жок, заземление деген нерсе жок. Анан биз өзүбүз кошуп туруп, мындай кылып жасап койгонбуз. Муну бу жерге сайып койсоң болот, темирге кыпчытып койсоң болот. Кыскасы бул машина заземлениени көргөнчө заряд албайт да. Могу жерде свет күйүп турбайбы? Ушул жерде свет өчүп, жашыл болуп күйгөндө ана заряд алып баштайт. Ошондой туугандар. Кудай буйрса, анда эмесе азыр туугандар биз көрөсүздөр. Айдап көрөбүз, жолго чыгып атабыз. Видеону аяначан болуп туруңуздар, лайк басып туруңуздар. Кеттик анда эмесе. Мынакей урматтуу туугандар, биз азыр ичине түшүп кетип баратабыз. Мага чын эле жакты, аябай жумшак экен, Андан да эң кызыктуусу туугандар үн чыкпайт экен. Бая газды басканда немелерде эч кандай үн чыкпайт экен. Анан мына жерде мага кызык болуп атат да, ажыке. Мына жерде баягы мындай ырчак турат да көбүнчө. Ооба. Бул жерде бүт кнопочный экен. 2021 жылы, 2021ге 22-де башты. Масло келди эске турабы. Под пленка алдык да. Мына пленкалары дагы экен, жакшы. Много комплектациялары, дизайндарында караңыздар. Мындай. Аябай неме болуп атат, караңыздар. Бул таблону тартсаңыз, таблону. Тартыңыз мынакей. Заряды көрүнүп турат да бу да. Заряды көрүнүп турат, мына могу жерде турбайбы? Заряды могу жерде экрандан да көрсө болот. Мына жакка чыгарып койушкан. Экранды көрөт. Таблого чыгарып койгон мынакей. Мынакей 91% менен кетип атат да. Телефонду көрүп аткандай көрүп тура берет экенсиң да. Телефонду жана көрсөтүп турат го экранда, ошондой эле да бул деле. Сонун экен да. Берге чейин жетет экен, анан же заряд болуш керек экен деп ушул менен карап эле ориентир ала бериш керек экен, Анан беде мынакей рычаг боюнча мынакей эме жагын карасаң, кнопка мынакей Д. Өтө жеңил жасап койушкан да. Д-ны басып коесуң. Бери болсо парковка. Ылдый бассаң парковкадан чыгат, өйдө тарсаң парковка туруп, ручникке туруп калат да. А могу кнопкасы мынакей деп турат, бул артка эле тартып койсоң, задыйга түшөт. Бул болсо эмеси парковка, муну бассаң, бу да парковкага түшөт. Өтө жеңил. Муну басып койсоң, айда барат эле басып койсоң, нейтралга түшүп калат мисалы. Нейтралга да коюш. Нейтралга да койсо боло берет. Бул не деп айтылат? Автомат деп айтылабы же бул деле ошол немеби? Кандай деп айтылат экен бул? Вариатор, автомат. Бу да негизи
Бул электромобилде коробка деген болбойт экен буда. Коробка болбойт. Буда түз эле дөңгөлөктөн моторго кетет да. Же болбосо мотордон дөңгөлөккө кетет. Ошол мотор иштейт. Мисалы бул берки машиналарда коробка коюлган болсо, буда андай нерсе жок да. Түзмө-түз эле электрический мотор менен кете берет. Булар мультируль. Мультирульдары болуп, мисалы телефон кош, круиз контроль да бар, круиз контроль да бар. Кондиционер. Мынакей азыр көрө келем, мынакей тартыштар аябай жакшы да. Тартышы тимеле канча 5 куб тарткандай тартып атыр го бул, Мисалы бардык немелерди менен жарышса аппа кылат да. Самолет бойло кетет экен туугандар. Мен дагы ойлонуп атам туугандар. Ушундай эле алсамбы депчи. Расходу жөнүндө сүйлөгүчү, мисалы азыр бензиндин, солярканын кымбатын көрүп атабыз туугандар, туурабы? Буга ошондо токко сайып коесуң. 100 километрге канча сом деп мына YouTube'тардан көрүп атабыз. 14 сом дейм, не дейт 100 километрге? 24 сом дейби. Бул машина негизи ажыгам айткандай Кыргызстандын бардыгы ушундай машинага өткөнүн каалайм. Анткени бул өзүбүздүн мекенибизде, өзүбүздө баягы өндүрүштүк ток чыгып аткандан кийин ошо токко төлөп, бензинге, соляркага төлөгөндөн көрө токко төлөп өзүбүздүн Кыргызстандын бюджетине түшкөндө жакшыраак. Анан экинчиден бул аябай арзан эмеси, расходу арзан. Мисалы бул 470 км, бир заряды 470 км. Ошонусуна 60 сом кетет. 60 сом менен 470 км айдайт экенсиздер туугандар. Эгер 77 тыйын менен эсептей турмасак 60 сом болот. Эгер 2 сом 10 тыйын менен эсептесек, где-то бир 150 сом болот. Бирок андай болгон 2 сом 10 тыйындан болгон күндө деле 150 сомдо өтө арзан. Мындай айтканда бир бекер деген эле сөз да, бекер эле жүрөсүң да. Андан да жакшы туугандар, экологический таза. Баягы машиналар эскирип, түтүндөр чыгып берип, смог пайда болуп шаарларда абада булганып атат да. Көбүнчө кольцолор отуруп калып түтөп, адам ден соолугуна зыян алып келип атат. Буда андай эч кандай неме болбойт экен. Түтүн каптоо, абанын бузулушу деген болбойт экен. Ошо экологияны таза кармоо боюнча дагы аябай эффектиси чоң, туурабы? Туура. Кыскасы бензин жагынан туугандар мындай макал бар го. Дүйнөнү сыгап таза, өрдөгө баары бир дегенчи. Ансандай бензин көтөрүлүп атабы, жок болуп атабы деген башору болбойт экен да буну айдасаңыздар. Дүйнөнү бензин 100 сом менен капталса да бир жигитке баары бир деген да. Мына 2997 км айдап турмун, ошону мындай бензин куюу деген менде бир түйшүк жаралган жок да. 90, ошондо сиз 400 км бир зарядтасыз. 3-4 күндө болот экен да, жүрө берет экен 3-4 күн. Мен мисалы жумушка барып келе эле иштейм, эртең менен айдап кетем, кечинде айдайм, болду ошо деле. Мага 10 күнгө чейин жетет бир зарядты. Анан ар кимдин айдаганына 10 күнгө жетет, ар кимдин айдаганына жараша. Мисалы бул өзү 470 км заводдон неметип берген. Эгер сен городской цикл менен айтканда 100-үнө 60 менен айдасаң, ошондо 470 км-ге жетет. Эгер 100-үнө 100 менен айдырын болсаң, бир 340-350 км-дин тегерегинде жетип берет экен да, бир зарядта. Сиз ошондо буну таласка мынакей жаңы келди да туугандар. Сиз буну кайра сатасызбы же кандай? Же башка алып келип бересиз балам дегендер болсун. Эң туура, эң маанилүү суроо бул. Баазы келсе бере беребиз да. Мисалы үстүнө бир аз акча кошуп, баазы келсе бере беребиз. Канча болот ушул мисалы 2021-жыл? Мен муну эмеге машина кейжи деген интернет эмеге чыгарып койдум. 25500 деп чыгарып койдум да. Анан 25500. Баазы келишсе бере беребиз, Кудай буйрса. Кеми бар. Мен оштук туугандар айткандай, ками бар да, ками бар. Түшүп беребиз, Кудай буйрса. Калоочулар болсо алдырып бересиз. Анан калоочулар болсо алып келип берген балдар бар, ошодон эме кылып, сүйлөшүп байланыштырып, өзүнүн атынан эме кыла турмаса, Гүлжигиттин атынан келдим десе скидка менен алып келип беришет да. Мага байланышка чыксаңыздар, мен алардын эмесин берем. Анан туугандар, мен сиздерге кече YouTube'дан да көрүп отуруп, ушул электромобилдер боюнча өзүм дагы кызыгып жүрүм чын эле. Ошол жерде дагы баарын түшүндүрүп берип атат. Мисалы, беркиндей машиналарда 1500 тетик бар боло турган болсо, буда 400 тетик болот экен да. Ошондо элестетиңиз, бул берки машиналарга караганда
канча 3 эсе аз бузулат экен. Буда жанагындай ремень, анан кийин баягы роликтер, билесиздер ичинде кольцо, свеча, свечной провод. Кыскасы көп нерсе андай деталь болбойт экен, баш оору. Май алмаштырат эле, майдын убакыты келип калды, туурабы? Глушник гүрүлөп калды деген жок. Кыскасы көп детальдарга, запчастьтарга, тетиктерге мындайча айтканда бир кыйла аз экен. Ал деген сөз бул көп бузула бербейт деген сөз. Сырткы кузов бардыгы ашырбынын кузову. Эмеси ходовой частьтары, мисалы запчастьтары бардыгы ошол Honda ашырбынын запчастьтары түшөт. Жакшы экен туугандар, менимче бул келечек туугандар ушул электромобилдик окшойт. Мынакей өзүңүздөр деле YouTube'тардан көп каналдар чыгарып атат. Мен угуп калдым, ошо Кыргызстанга 15 000 электромобилди ушундай растаможкасыз эле киргизгенге баягы лимит берген экен. Мен угушум боюнча. Ошон үчүн да булар бир аз арзан болуп атат туугандар. Калоочулар ушул кездерди алып калсаңыздар, бир аз арзан алып каласыздар да, мен түшүнгөнүм. Мына эстеп калганым айтканда, растаможка деп калбадыбы? Муну растаможка кылдырдык, растаможка кылынат, бирок акча төлөнбөйт экен да. Муну таласка келип, беден каттатырып өзүмө жаздырдым. Ошондо ошол жерде отурган каттаган адамдар да аябай таң калышты да. Компьютерден чыгып калат экен, 2161 сом болду, элестетсеңиз. Растаможкасы. Эмеси, каттап өзүмө каттап бергени. Жылы боюнча эсептелет экен. Ошол жердеги жанагы адистер айтпадыбы? Эгер жылы 2021, эгер бензин же бир объему чоңураак болгондо, буда эми объем жок да, буда объем 0. Сеники 25 000ден ашык акча болмок деди да. Аябай эле бизге мындай айтканда расходу аз экен, эконом экен да. Мындай туугандар кызыгып атам азыр. Ажыке мен сыра бир айдап көрөйүн. Кандай дедиз? Албетте, айдап көрүш керек. Татып көрүп, чувствовать этип көрөйлү, анткени тартыштарын көрүп атам, негедир аябай резвый болуп атат, аябай кызык болуп атат. Бир жерден бир токтоңуз, бир айдап көрөйүн. 1000 уккандан көрө бир көрүш керек го. 1000 уккандан бир көргөн, мен көрөйүн. Анан сиздерге дагы азыр айдап көрүп, чувствовать этип айтып берем. Бисмиллахиррахманиррахим. Мынакей жүргүзөбүз. Тормушту базам, номун базам, Стартып атабыз. Бес ключой доступ бул. Ключ салып жүрмө жок. Ключ жанында эле болду. Бол жүрдүбү? Жүрдү. Болбойт го жүргөндө. Но ручниктер. Буда эч кандай үн жок. Буда от жок, мындай түтүн деген жок. Бул эле электрический ток менен жүргөндө. Кантип кетирем азыр пыны? Эми тормушту басасыз. Тормуш басып турмун. Д-ны басыңыз. Нону базам. Басасыз мына кнопка. Д. Ал парковканы ылдый басасыз. Нону. Болду эми сизге уруксат берилди. Айдасаңыз болот, бисмилля деп тур. Адал болду. Адал менен арамдын маанисин билиш керек да, как айта кетпедимби? Адал деген сөз бул уруксат берилди деген сөз. Арам деген сөз бул тыюу салынды деген сөздүн маанисин түшүндүрөт. Арам десе эле бирөө бир чочкоона чирип кеткен нерсени, мындай бир жаман нерсени түшүнөт экенбиз да. Пушкада келет го бул ая. Бул жерде дагы бир эмеси бар. Эси бар. Дагы бир секрети бар, мынакей. Спорт режим буда. Бул спортивный. Спортту бастык. Бул спорт 30%ке чейин иштейт. 30% ылдый түшүп кете турган болсо иштебейт. Мисалы, мунду басканда ал дагы монитор кызыл болуп кетет. Вообще күчтүү болуп кетет го. Карасаңыз, мынакей азыр монитор көк болуп күйүп тур, Өйтүп коёр мынакей. Өйтүп туру. Көк болуп туру. Эми мынакей басканда бисмилля. Кызыл болду. Көрдүңүзбү? Эми басып көрүңүз. Ой, бул ала качат го. Кыз ала качсаңыз болот да, мененчи. Адамы кыз ала качкандай. Ошол жагы арам болуп калат да, бирок. Туугандар, жакты мага. Көрчү. Бул менен жанагы буюмлар жарыш жүрүп атпайбы бизде? Ошолор менен жарыштырып көрүш керек экен. Жанагы биз Кос жакта турабыз да. Кос жак менен Таластын ортосунда узун трасса бар. Ошол жерде Таластын жаштары, жанагындай мактанган машинасы, жулкуган машиналар ошо жерге жарышат да. Анан bir күн айтайын деп аттым ошолоргочу, жарышайлы. Менмин деген машинаңар келе жарышабыз депчи. Любой машинаны алат го деп ойлоп атам менчи. Жана алат, мынакей басканда секирип атты туугандар. Силерге билинип атабы? Күчтүү. Күчтүгөн, неме, тиги атакыл айткандай күчтүгөн да, аябайчы. Жакты туугандар. Мисалы 25 000ге бир GX аласың да, GX-ин бир 20 литр жезе керек да. Бул деген ошол бага буну алсаңыздар бекер. Мягкийин караңыздар. Туугандар, өтөлүү. Баарыбыз эле өтөлүү ишига.
Абада таза болот, чөнтөк эконом болот. Мазайм ба? Мен Не бдёс? Мен Toyota Oppo айдайм, туугандар. 1.8. 1.8 айдайм да. Экономичный депчи. Ошол эң экономичный машинам 7-8 литр жейт. 7-8 литр жегенде бир айына бир 15 миңдей, 15 миң сомдой бензинге эле кетип калат. 15 миң сомдой кетип калат. Ошондо бир жылга 150 миң сом тегеремде жаап коет экенбиз да. Мен 1.8 айдап жүргөндө. Эми жана билбейм, бир 15 литр жегендер айына 300 миң айдап коем, жылга 300 миң айдап коем, не беле. Ошол акчам бар чөнтөктө калып атат да, турабы мисалы. Мына туугандар, давай өтөлү. Ушул эң жакшы вариант. Мына жакты. Биринчилерден болуп мынакей Гүлжегит ажыкем Алла разы болсун, Таласка алып кирди. Таласта биринчи болду да. Таласта айдап аткам мындай мактан жактапчы. Таластар эми мындай бар нерсеси менен мактанат да, жок нерсеси менен мактанбайчы мынакей эми. Ачык эле сөз мына. Биринчи жолу келип атат. Эң биринчилерден болду. Кааладастар туугандар, бул кроссовер баазы өйдөрөк, эгер жеңил машиналардын баазы арзандап кете берет, турабы? Тура. 12 миңден деле бар, 10 миңден деле бар экен, мен көрүп атам өзүмдү интерес кылып. Бирок эми мисалы 1 миллион 200 да алгандар бар экен. YouTube'дан да көргөн болсоңар, бирок алар пробеги менен жылы эскерек. Жылы жаңы 2021-2022 алам десеңиздер, байланышка чыгыңыздар, иншалла неме кылып өз баасында алдырып бергенге аракет кылабыз. 100% кепилдик, эч кандай алдамай жок. Акчаңыздарды жеп кетмей жок, баардыгын алып кетип берет. Биз дагы заказ кылганбыз, биз дагы ошондой кылып ойлоп эме бирок Алладан деп эме кылдык, аракет кылдык, Алла таала натыйжасын берип мына келип калды, Кудай буйрса. Эч кандай алдамай жок экен. Алып келип беришти. Мына туугандар, кааласаңыздар Бишкектен барып заказ кылып сатып аткандар болсо, же болсо заказ кылып алдырсаңыздар болот. Же Бишкекке барып, эгер убары болуп, акажы барганга убактым жок десеңиздер, мынакей Гүлжегит ажыке менен байланышасыздар, төмөндөн номерге чаласыздар. Сиздерге бардык түрлөрүн көргөзүп берет. Өзү мынакей Таластын тургуну ажыке алдап кетпейт. Сиздерге өзүнүн кепилдиги менен сиз каалаган ошо электромобилди алып келип берет. Анда эмесе биз бул чыгарышты жыйынтыктайлы туугандар. Мынакей өзүңүздөргө мен айдап көрүп дагы, сынап көрүп дагы сиздерге өзүм комментарий берип жатам. Сиз айткандай жаңа эстеп кеттим, ошол заказ боюнча мен алып келгенден кийин Таластан дагы 3 киши заказ берди. Азык үчүн 3 киши заказ берди. Буюрса алар алышып жолдо иншалла чыгып атат иншалла. Уже баштаптырсыздар. Уже башталды буюрса. Башталыптыр да. Башталды. Кетти. Жакшы болуптур. Ишиңиз жүрө берсин. Таласка ошо электромобилдердин киришине Кудай буйрса себепчи болуңуз. Ар бир инсанга ушундай экономичный бензинге акча коротпогон ушундай электромобилдерди Аллах таала насип кылган болсун. Амин, Алла кабыл кылсын. Стоп сигнальные огни, черный бумер. Если можешь, догони, если можешь, черный бумер. Стоп сигнальные огни, черный бумер. Если можешь, догони, если можешь. Я парень молодой, я с района Затулин. Да слышу свой бумер, там по радио поет Рамилька. Еще совсем недавно по уши я был кредит. Их раздал ноги, цепи на руки, как у бандита. Эй, я лезу в топ, у девочек потоп, но я только одной дарю свою любовь.